Урматтуу достор, Porter 2 2014-жылкы Көксөбөттө 133 CRDI. Бул Кореядагы баасы 5000. Мунун 1300 растаможкасы жана $1900 жол киреси болот. Неге $1900 дегенде, мурун машина алгандар билесиздер, бир контейнерге 6 Porter жүктөлгөндө урулуп, чийилип, башка болуп калат экен. Барганда жасатканга деле 200-300 кетет. Андан көрө жол киресин кымбатыраак кылып, азыраак жүктөбөйсүңөр деген сунуштар болгон. Ошолорду эске алуу менен жол киреси ушундай болот. Мына азыр сиздерге мына ээси кол булгап атат. Көрүндү, кадрдан көрүнбөй калды. Салон жагын көрсөтөм, машина жүрүп турат. Достор, шопур жагында бир аз жыртык жерлер бар экен, кичине тырышкан. Немелери комплектациясы подогрев зеркала, подогрев сиденья, чип-ключ, 6-ступенечный механика. Ушундай тазалап жууп тазалап коюш керек экен, электропакет. Баллондор болсо летний. Ушундай достор. Lexus'тардын жылы эски булардыкын сураганда болуп калышы мүмкүн. Урматтуу достор, менден Kia Bongo алды Resor тартып коюң деп сурангандар үчүн Kia Bongo 1 тонна 200 өзү китебинде, бирок жүк көтөрүмдүсү 4 тонна 5 тонна көтөрөт. Объем булардыкы 2.9 болот. Алдыңкы Resor'лорун силерге көрсөтө кетейин. Алды Resor, алдыңкы дөңгөлөктөрү бунуку заводской 16, аркалары 13 болот. Аркасына өткөнгө бир аз тарыраак экен. Азыр сиздерге болушунча салонун жана башка жактарын алсактан көрсөтүшкө аракет кылайын. Мунун Кореядагы баасы 4400, растаможкасы жол киреси Porter'лер менен бирдей эле болот. Урматтуу достор, жылын көрдүңүздөр, 2014. Сиденьясында мына жыртылган жерлер бар экен. Муну Кыргызстанда жакшынаак тийип коет. Электропакет. Азыр мен сиздерге ушунча тартып көргөзөйүн. Мунун подогрев зеркала, подогрев руль, подогрев сиденья, 6-ступенечный механика экен. Калган жактарынын баардыгы жакшы экен. Ошо достор, бул электрозеркало, ушундай эле складываниясы жок экен. Андай 1 тонна 200 өзү китебинде Kia Bongo. Мына достор, мен бул арка жагына өтүп, арка жагында тартышка аракет кылдым. Чирген жерлери жок, кузуптары баардыгы жакшы, баллондору летний экен. Баллондорунун размери болсо 13, алдыңкысы чоң. Мындай тиникке капталган. Борттор болсо жаңы борттон коюптур. Өзүнүн борттору эскирип калса керек. Ушундай достор. Урматтуу достор, азыркы көрсөткөн Көксөбөттөгү Porter'дин эле агын көрсөтөйүн сиздерге. 2014-жылкы бул дагы 1 тонна 200 алды Resor болгону, бамперлерин бир аз мындай жарылган жерлер бар окшойт, жасап коюптур. Алды жагында көрсөтөйүн, алдыдагы мына Resor. Байкап атасыздар. Экилис Resor бар. Алдыңкы баллондору өзгөчөлөнүп бир аз чоңураак, 16, аркасы 13. Азыркына эч кандай айырмасы жок. Бардыгы азыркындай эле копия. Мен сиздерге азыр мунун салонун тартып көргөзөйүн. Мунун баасын айта кетейин. Алдын ала мунун баасы 4700. Бул несеттин 4700, бул свети ак жана комплектациясы буга караганда жакшыраак экен. Урматтуу достор, жылы 2014, электропакет. Азыркыныкындай эмес, бул бир аз поддержка экен. Электрозеркало, мультирульдер бар экен. Даже подушка безопасности бар. Бул деле механика. Складывание зеркаласы да бар экен. Көрүнөт болуш керек. Подогрев зеркала, подогрев руль, подогрев сиденья, магнитофон, DVD. Кала сиденьяларда жыртык жерлери жок, состояниясы жакшы экен. Ушундай достор, аркасы болсо мындай бир аз мусор таштап салыштыр. Багы болсо 75 литр болуш керек. Ушундай мен адашпасам. Аркасында мындай чамадан да бар экен. Яшик ключ ачкычтары салганы. Арка жагынан көрүнүшү. Ушундай достор, кимде-ким ушундай машина издеген болсо, анда кайрылыңыздар. Бул машиналардын растаможкасын жол киресин айтып өттүм. Эч кандай Porter'лер менен айырмасы деле жок. Болгону бул бир аз Porter'ден узунураак, Porter'ден чоңураак жүк көтөрүмдүсү дагы
көбүрөөк. Портерлер 3 тонна, 2,5 тонна, 2 тонна дейли, 2 тонна көтөрсө бул 3 тонна, 3,5 тонна, 4 тонна жөн эле көтөрөт. Бул эки портер окшош эле. Kia Bongo 1 тонна 200. Негизи бизде бут эле портер деп айтып, ошо көнүп калыптырбыз. Ушунда достор, дагы биз видео тартышты улантабыз машиналарды. Сиздер видеонун акырына чейин көрүп, биз менен болуңуздар. Урматтуу достор, менден Solaris тартып кой деп сураган достор үчүн ак цветтеги 1.4 объем 2014-15 жылкы Solaris'ти көргөзөйүн. Бунун баасы $4,400. Ак цветте 1.4 объем. Алдында мындай бамперлеринде чийилген жерлери бар экен. Көрүп атасыздар. Негизи менден көпчүлүк учурда Kia Rio, Solaris, i40 суранып каласыздар. Алар Россиядан дагы чыгат дагы. Бул жактын баасына салыштырганда бир аз кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Бирок көпчүлүк адамдар российский сборка менен корейский сборканын айырмасы бар экенин билет дагы, Кореядан заказ кылышат. Антон достор, бунун 1.4 объемдун растаможкасы $1,500 тегерегинде болуп туруп, $2,000 жол киреси, $4,400 бул Кореядагы баасы. Ушундай достор, кимде-ким акцент жанагы Solaris суранып аткан болсо, мен сиздердин өтүнүшүңүздөрдү орундаттым деп ойлойм. Электропакет, электрозеркало, 2014-15, кожаный салон, подушка безопасности. Жана бул жагында да подушка безопасности бар. Автомат коробка. Мен сиздерге километрин көргөзөйүн. 42,112 же. Азыр мен муну көрөйүнчү башынан. Урматтуу достор, ошол 42,112 километр ушул родной оригинал пробег экен. Бунун арка жагынан да сиздерге көрсөтүп коеюн. Аркасында бир мусорлар бар экен. Сиденьялардын жыртылган жерлери жок, потолоктору дагы таза. Ак цветтеги ушундай болгон Hyundai Accent. Россияда Solaris ушундай автоунаасы мына аял кичинекей, жеңешинке болгону мына жерлеринде кичине болгон чийилген жерлери бар экен, көрүп атасыздар. Камерадан көрүнүп атабы жокпу? Азыр мен сиздерге алдында бамперинде чийилген жерлерин көрсөттүм. Ушундай анча-мынча сарапиналары бар экен. Ал эчтеке эмес. Ушундай достор, мотор коробкасы жакшы дейт. Мына аял киши айдаган машина экен. Кимде-ким акцент сурап аткан болсо, Solaris. Анда кош келиңиздер ушул акцентке. Мына Carnival High лимузин сурангандар үчүн бир лимузин тартып коеюн. Баасын билбейт экенмин, бирок бул машинанын мындай көрүнүшүн жана ички салондорун силерге бир көрсөтүп коеюн. Повторительдери, 5-ключевой доступ. Мына эшиктери под дерево, мындай бежевый салон экен, электрический. Жылы 2015. Я бисмилlah. Подушка безопасности, мультируль, старт кнопка, монитор, Bluetooth, DVD, бирилок, мындай подстаканник. Бул жагында подогревтер бар экен, руль, жана сиденье, вентиляция. Эң кызык жерин азыр силерге көрсөтөм. Бул жактарын көргүлө. Бул жагында подстаканник, жана ортодо мындай столчосу бар экен, аркасында дагы. Эми силерге мен үстүн көрсөтөйүн. High лимузин деп коет, азыр ичинен бул жагын өтүп көргөзөйүн. Мына эшикти тартсаң өзү ачылат. Бежевый салон. Мына телевизордун чоңдугун карагыла. Үйдөгүдөй телевизор экен. Ал жагында полкалары. Жана мына High лимузин деп жазып койгон. Аркасында 4 киши отурат экен. Подлокотниктин астында дагы пульт управлениялар. Жана мына столчик чыгат. Чай ичкени. Ал жактарында карабы. Ой, сонун экен. Аркасында, мунун аркасында дагы сиденье бар. Ушундай тугундар, азыр аркасынан көргөзөйүн. Бул эшикти бир тартып койсоң, өзү жабылып кете берет. Carnival 3-чү поколениядагы High лимузин. Үстүндө мындай багажникке окшогон дополнительный коюлган, жана көрсөттүм, парктроник камера. Азыр мунун канча километр жүргөн, баасы жазылбаптыр. Ошентсе дагы мен кагаз силерге жакшы көрмөйт болуш керек. 60.000 пробег экен, 2015 март экен. Баасы жазылбаптыр. Бирок машина бомба экен. Вау экен, машина вау. Хром дискалар 18. 19 экен даже. Ушундай.
Мына урматтуу достор, баягы аварийный машиналарды ташыган Саңёң автоунаасы жанагы аякватор сиздерге көргөзөйүн. Үстүндө мына мигалкалары бар. 2014-15 жылкы аркасы мындай машина алдын көтөрүп алып ташып кете турган. Мен арка жагынан да мындай көргөзөйүн. Азыр мен сиздерге мунун кандай не болушун да көргөзөйүн. Мындай көтөрүлөт. Бул жака чогултуп койсо да болот. Мындай кылып, ал жеринде кнопкалары бар. Анау бул элек экен. Сылдыйга түшүрүп өткөн бул. Мыналары мындай болуп бири кеткен. Өзү негизи ушундай машина жөнөтсө Кыргызстанга мындай болуп. Кыргызстанга ушундайларды жөнөтүп, бизде аварийный машиналарды бортко жүктөбөстөн ушундай менен ташыса негизи жакшы. Кирип чыгат экен. Аны немесинче чыга берет экен да. Бензин өлмөдү. Мындай болуп эки алдыңкы баллонду кучактап туруп көтөрүп алат дагы. Ушинтип алдын көтөрүп жүзүдүрөп кете берет. Аркасында телешкадай болуп калат. Ушундай болгон. Мындай болуп жерге жатат. Машинанын баллону биринчи мындай жок. Мындай кылып машинанын баллонун алып кирет. Биринчи машинанын баллонун алып кирет дагы. Андан кийин муну мынтип жабып көтөрүп алат. Эми калган жактарын сиздерге көрсөтөйүн. Мунун мындай кылып алып кирет. Мындай кылып алып кетет. Көрүп атасыңар. Бул болсо Kia Bongo. Кудду ушундай эле. Бул Саңёң автоунаасы. 2014-15 экен. Азыр мен сиздерге ичин канча жүргөнүн да тартып көргөзөйүн. Мына 2014-15 кожаный салон, полный электропакет, электрозеркало, мультируль, подушка безопасности. Жана 184 000 километр жүргөн. Аркасында камерасы дагы бар. Потолоктору өзгөчө кожа. Коробка автомат. Мына жактарында дагы кабинада отурган жерде азыркында управление кылса болот. Бул 4 эшиктүү. 4 эшиктүү. Аркасы култануу экен. Алдын аркасы пневма экен. Аркасы пневма. Мына Рестен азыр сурап атабыз. Ушундай достор, мунун баасын айта кетейин. Мунун баасы мына Кореядагы баасы $6000. Кореядагы баасы $6000. Мунун Кыргызстанга растаможкасы объему канча болсо, жылы канча болсо, ошо объемуна жылына карата мунун объему көбүнчөсү 2,5-2 болчу эле. Где-то бир $2,500 жетпей $2200 растаможкасы болуп калат. Жол киреси $2000 болуп турган болсо, bunun arkası orrak 2000'den gövrek bolup boş керек, kilogramına жараша. Ушундай достор. Мындагы ушундай экваторго кызып аткан болсо, анда бизге кайрылсаңыздар, сиздерге ушундай Портердин да ушундай экваторлор бар. Жаңы эле көрсөтүп өттүм, ошондой силерге жөнөтүп беребиз буюрса. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу достор, менден Портер 2 ала тилейм Ошто баруу деп сурангандар үчүн Портер 2 алдыңыздарда көрүп турган жылы 2010 ак түстө 126 2,5 объем дизель. Состояниясы жакшы. Бул 2019 жылы күздө барган. Нарашка койдуруп, машинанын эки жагын каратып койгон. Машина таза. Эч кандай чирген жерлери жок. Азыр астыларынан бери тартып көргөзөт. Биз негизи видеонун бир аз качествосын торак экен. Көңүл буруп көрүп коюңуздар. Аркалары дагы тиникке капталган. Бул Кыргызстанда жүргөн деле жок, айдалган деле жок. Баргандан бери ошол турат, айдалбай эле. Андыктан азыр Ошто базарда турат, кимде ким алчу болсо Ошто келип көрсөңүздөр болот. Алдылары да таза, чирген жерлери жок. Көрүп атасыңар, запаскалары бар, стоптору бардыгы бүтүн. Нарашка коюлган, баллондору болсо жазгы. Летний. Аябай качествосы да жакшы. Чирген жерлери жок. Азыр ички салонун тартып көргөзөт. Ички салонуна көңүл бурсаңыздар, полный электропакет,
электрозеркало, подогрев сиденья, подогрев зеркала. Мотор коробкалары да аябай жакшы. Пробеги болсо 238 миң жүргөн. Сиденьяларында жыртылган жерлери жок, потолоктору да баары таза болгону бир аз химический кылып коюш керек. Ушундай достор, кимде ким портер алчу болсо, анда төмөнкү номерге кайрылыңыздар. Мен портердин ээси деп номер калтырып коем, ошого кайрылсаңыздар болот. Жана калган суроолор боюнча бизге кайрылыңыздар. Монитор дагы бар, подогрев сиденья, подогрев зеркала, пятиступенчатый механика. Ак түстөгү 126 портер 2. Ушундай достор, кимде ким машина же башка нерсеңерди сатууга реклама кылчу болсоңуздар, анда биздин WhatsApp'ка кайрылып өзүңөрдүн ой пикириңиздерди айтсаңыздар болот. Сиздердин сатууларга биз жардам беребиз, реклама кылып беребиз дегендей. Ушундай достор, көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бул мотор жагы эч кандай маяккан жерлери жок экен. Мотор жактары баардыгы таза. Мен ээси менен сүйлөшүп сурадым. Машина аябай жакшы состояниеде да. Ушундай достор. Тынч болуңуздар баарыңыздар.